لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Hadis jana anın düşündürmösü 25-ci hadis. Abu Zar radiyallahu anhu rivayet kılat. Bir top sahabalar Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem'e aytıştı. O Allah'tın elçisi, bay adamlar soğup işlerdi kılıuda bizden ozup ketişti. Alar dele biz okuganda ile namaz okuşat. Biz oroza karmaganda ile oroza karmaşat. Alar mal dünyösünün aşıkçaсын sadaka kılışat. Oşonda Allah'tın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizlerge деле садака кыла турган нерселерди бербедиби? Силердин ар бир Субханалла деп айткан сөзүңөр садака, ар бир Аллаху акбар деп айтып жаткан сөзүңөр садака, ар бир Алхамдулилла деп айтып жаткан сөзүңөр садака, ар бир Ла илаха иллаллах деп айткан сөзүңөр садака болот. Силердин жакшылыкка чакырууңар да садака, жамандыктан тыйганыңар да садака. Ошондой эле силер өз жубайыңарга жакындык кылганыңар да садака болот дегенде, сахабалар: "О Аллахтын элчиси, эгерде биздин кумардануубуз себептүү аялыбызга жакындык кылсак, мына ушул кылгандарыбызга да сооп болобу?" деп сурашты. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Айткылачы, эгерде адам кумарын арам жол менен кандырса, ага күнөө болобу? Ошондой эле адам кумарын адал жол менен кандырса, анда ал адамга сооп болот" деп айтты. Hadistin түшүндүрмөсү. Бул хадисте кедей сахабалар сооптуу иштерге канчалык умтулуп жатышкандыгын байкасак болот. Алар Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламга бай адамдар бизден сооп иштерди кылууда озуп кетишти деп айтышты. Сахабалар бул сөздөрдү көрө албастыктан же Аллахтын тагдырына наразы болуп айтышпады. Алардын максаттары: "Кана эми бизде да ушундай бир өзгөчө амалдар болсо, биз аны аткарып, байлардан озуп кетсек, же биз дагы алар кылган соопторго ээ болсок" деген каалоолор болгон. Алардан Аллах Таала ыраазы болсун. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга садаканын көптөгөн эшиктерин ачып берди. Хадистен алынган пайдалар: биринчиси, сахабалардын жакшы иштерге умтулуп, бири-бири менен сооп иштерди кылууда жарышуусу. Анткени алар көрө албастык себептен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва салламга келип сурашкан жок. Жакшылыкта жарышуу максатта пайгамбарыбыз аларга ушундай жакшылык эшиктерин ачып беришин үмүт кылып андан сурашкан. Экинчи пайдасы, сахабалар мал дүйнөлөрүн бул дүйнөдө жана акыретте да пайда бере турган иштерге сарпташкан. Үчүнчүсү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларга жакшылыктын өтө көп эшиктерин ачып, ар бирин бирден атап өттү. Төртүнчү пайдасы, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям атап өткөн иш аракеттердин бардыгы садака. Бирок бул садакалардын кээ бири милдеттүү түрдө аткарылыш керек, кээ бирлери шарт эмес. Кээ бир садаканын пайдасы өзгөлөргө тийип турса, кээ биринин пайдасы өзүнө гана тиет. Мисалга алып айтсак, силердин ар бир Субханалла деп айтып жаткан сөзүңөр садака, ар бир Аллаху акбар деп айтып жаткан сөзүңөр садака, ар бир Алхамдулилла деп айтып жаткан сөзүңөр садака, ар бир Ла илаха иллаллах деп айтып жаткан сөзүңөр садака болот. Бул садака эсептелген зикирлердин пайдалары айткан адамдын өзүнө гана тиет. Хадистеги силердин жакшылыкка чакырууңар садака, ошондой эле жамандыктан тыйганыңар да садака дегендин мааниси, бул садакалар кээде фарз айын болсо, кээде фарз кифая болот. Фарз айын бул ар бир мусулман адам милдеттүү түрдө аткаруусу зарыл болгон иш аракет. Мисалы, эгерде бир адам күнөө ишти аткарылып жатканын көрүп, жана аны тыйып койгонго күчү жетип, ал күнөө ишти тыя турган ал адамдан башка бирөөлөр жок болсо, анда ал адамга ал күнөө ишти тыюу фарз айын болот. Фарз кифая бул көпчүлүк мусулмандардын арасынан бир тобу аткарып койсо жетиштүү болот. Калган мусулмандар аткарбаса да күнөөкөр болушпайт. Эгерде мусулмандардын эч бири фарз кифаяны аткарбай коюшса, анда бүт баары күнөөкөр болушат. Мисалы, эгерде адам күнөө иштин кылынып жатканын көрүп, жана аны тыюуга кудурети жетип, бирок ал күнөөнү тыйып кое турган атайын дайындалган адамдар болсо да, анда ал адамга тыйып коюу фарз кифая болот.